Саламатсыңар балдар. Маанайыңар жакшыбы? Жакшы салып келгенби? Келгиле балдар, маанайыбызды көтөрүп ырдап алабыз. Сабактын темасы 5 жана 6 санын элементи менен жазуу. Бүгүнкү сабакта 5 жана 6 саны менен таанышасыңар. 5 жана 6 санынын элементи менен жазганды үйрөнөсүңөр. Өз алдынча алган билимиңерди пайдаланып, турмушта колдонгонду билесиңер. Сандарды жазган белгилер цифра деп аталат. Карасаңар балдар, 5 санын ар кандай кылып жазса болот. Келгиле балдар, силер да 5 санын жазып көргүлөчү. Азаматсыңар балдар. Айнускада 1 кружка, Алиханда 1 кружка, Салманда 1 кружка, Айдемиде 1 кружка, Элизада дагы 1 кружка. Канча кружка болду баарын кошсок балдар? Азаматсыңар балдар, 5 кружка болду. 4 помидорго 1 алманы кошсок канча болот балдар? Туура балдар, 5 болот. 3 шарыга 2 шарды кошсок канча болот балдар? Туура балдар, 5 болот. Карасаңар балдар, 6 санын ар кандай кылып жазып алсак болот. Балдар, силер дагы 6 санын жазып көргүлөчү. 1 короз, 1 ток, 4 жөжө бар. Баарын кошсок канча болот балдар? Азаматсыңар балдар, 6 болот. Балдар, коюнек сабизин эсептей албай атат экен. Келгиле эсептешип коебуз. 1 сабиз, 2 сабиз, 3 сабиз, 4 сабиз, 5 сабиз, 6 сабиз. Балдар, коюнектин 6 сабизи бар экен, 4 шапкага 2 шапканы кошсок канча болот балдар? Туура балдар, 6 шапка болот. Эки жакта тең 3 бурчтук фигурадан 3 үчтөн бар. Аларды кошсок канча болот балдар? Туура балдар, 6 болот. Балдар, силерге бүгүнкү сабагыбыз жактыбы? Силерге тапшырма 5 санын 6 санын туура жазганды үйрөнүп, 5 менен 6 санын тартып, же болбосо жасап келгиле. Саламатта калгыла балдар.